сейсмология институтунун химический лабораториясында турасыздар. Бул жерде центр комплексного мониторинга тармагы бар. Ошонун бир бөлүмү болуп эсептелебиз. Гидрогеохимия тармагын алып барабыз. Бул боюнча биздин көл тарапта 5 станциябыз бар. Ошол станцияда гидрогеохимиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп турат. Ошол жер титирөөнүн алдын ала билүү максатында иш алып барабыз. Ошол жерде станциядагы иштеген сотрудниктерибиз күнүгө режимный наблюдениеде термальный суулардын температурасын өлчөп, дебитин өлчөп, анан күнүгө проба алып, ошол анализ жүргүзүп, анан оперативный түрдө бизге данныйларды жөнөтүп турушат. WhatsApp аркылуу оперативный данныйлар келип турат. Биз ошол данныйларды обработка кылып, ошол жер титирөөнүн алдын ала билүү максатында иштерди көп жылдан бери жүргүзүп келебиз. Ошол 5 станциябыз бар. Ошолор көл тарабында, мурда ушул Ош тарапта да станцияларыбыз болгон, анан каражат жетишпегендигинен көп станцияларыбыз жабылып калган. Азыр ушул лабораторияда ушул станциониктер келишет, өздөрү суу алып келишет. Мына момундай болгон. Мисалы үчүн Каракол станциясы, Кажырсай, Саруу, Кара Ой станциялар бар. Ушулар келишип, анан бул жерде баягы чогуу анализ жасап, ошибкаларын выявить этип, акты түзүп, ошентип аларды растворлор менен камтып, алардын жиберген заявкалары менен растворлорду жасап берип, анан ушулорду камсыздандырып турабыз, аларды иш менен камсыздандырып турабыз. Алар бизге күнүнкү данныйларды жөнөтүп турушат. WhatsApp аркылуу байланышыбыз бар, группабыз бар. Ошондой байланыш менен иш жүргүзүп турабыз. Бул эми термалдык суулардын температурасы, суунун температурасы стабильный болуп эсептелинет. Ар дайым эле, мисалы үчүн 55 градуста Кажырсайда суу болсо, 55 градуста стабильный көрсөтөт. Анан ошол стабильный состояниясынан бир аз өзгөрүү, 0,5 градуска, 1 градуска чейин өзгөрүү биз үчүн уже коптонууну пайда кылат. Ошон үчүн биз анча-мынча өзгөрүүлөргө маани берип, ошол термометрди туура пайдаланып атышабы, алардын ошибкасы эмеспи же природный ушундай болуп атабы, ошону биз көзөмөлдөп турабыз. Анан ошо жер титирөө болоордун астында суунун жанагы дебит деп коебуз, суунун скважинадан атылып чыкканы дебит деп айтылат, литр секундасына. 1 литрди канча, 1 секундасына канча литр суу атып чыгып атат. Ошону өлчөп турушат. Анан ошонун өзгөрүүсү дагы ошо жер титирөөгө байланыштуу өзгөрүлөт. Ошону күнүгө изилдеп турабыз. Андан тышкары суунун составында газдар, карбонат, гидрокарбонат, анан кийин общей жесткости, кальций, магний, хлор эң тереңден чыккан компонент болуп эсептелинет. Ошолордун баарын изилдеп бизге данный жөнөтүп турушат. Анан ошолорду биз жер титирөө болгондо ошол кайсы компонент канчалык жер титирөөгө маани берип өзгөрдү, кандай жогорулады, ылдый түштү, ошолордун баарын байланыштырып, анан кийин иш жүргүзүп келебиз. Ошо алдын ала билүү максатында иш жүргүзөбүз. Мен иштегеним көп эле жыл болду. Мен бул жерде ведущий инженер химикмин. Мен тажрыйбамда бир окуя болгон. Могу 4-чү көр больницанын территориясында бир скважинаны изилдөө кылчубуз. Ал жерде суунун деңгээлин гана өлчөчүбүз. Биз ошол гидрогеохимиядан сырткары дагы динамиканы текшеребиз. Гидродинамика деп. Ошол суунун эмеси, уровени канчалык көтөрүлүп атат, же түшүп атат. Ошону күнүнкүсүн өлчөп турчубуз. Ошондо бир жолу окуя болгон.
7 метрге көтөрүлүп кеткен суунун деңгээли. Анан биз ошону анализдеп, бул жактан ошол өзгөрүү болду деп эметкенче 2 күндөн кийин землетрясение болгон. Жанагы Сусамырский землетрясение. Анан ошондон биз билип калдык, что суунун деңгээли, уровень воды ошол землетрясение болордо баягы суюктук да ал жердин эмеси өзгөргөн жагына агып мындай өзүнүн эмесин уровенин өзгөртөт. Ошондой бизде практикада болгон. Ошону биз отчет жөнүндө жазганбыз аны дагы. Анан дагы бир окуя болгон. Күн ай тутулган. Ай тутулганда дагы биз ошондо анда Барбулакта мен иштечимин. Ошондо айдын тутулушу канчалык деңгээлде суунун составына влияние кылат дегенде саат сайын анализ алып, ошонун дагы байланышы бар экендигин изилдегенбиз. Анда да отчет жазганбыз. Ошондой иштерди жүргүзүп келгенбиз. Ушул бул менин практикамдагы. Анан көп эле хлор өзгөрөт, же болбосо газдар өзгөрүп кетет. Анан жана общая жесткость деп жатпаймынбы, ошондо магний кээде такыр эле жоголуп кетет. Ал бар, анализде жасайбыз. Бирок ал анализден чыкпай калат да. Биз ушуну дагы как предвестник катары текшерип келебиз. Суунун составында магний жоголуп. Магний жоголуп кетет. Кээде болсо ал өзүнүн баягы эмесинен жогору көрсөтө баштайт. Ушундай учурлар болот бизде. Ошону жер титирөө менен байланыштырып, ана болгон жер титирөөнү ошол датага коюп, кайсы маалда өзгөрдү. Ошол жер титирөө менен байланыштуу өзгөрдүбү же байланышы жок өзгөрдү. Биз ошону изилдеп ошол иш жүргүзөбүз. Могу жерде дагы мынакей мындай графиктерибиз бар. Мына жакынкы эле эмелерде мындай графиктерибиз болот. Мына суунун pH өзгөрүп кетти. Бул деген средада, же кислый среда, же шылычный жагын өзгөрүп кетип атат. Мына мындай толкундоолор пайда болгондо мына землетрясениелер болгон. Ушуну биз коюп чыктык мына. Анан акыркы күндөр мындай ылдый кетип атат спад. Ошолордун баарын ошол жер титирөө менен байланыштырып, анан кайсы учурда землетрясение кабар берип атат, ошону изилдеп келебиз. Мына мындай толкундоолор болот. Ошол учурга мына туура келип атат. Землетрясение туура келип атат. Мына бул жерде ылдый түшүп баратат. Бул жерде дагы мына 2 землетрясение болгон, 2. Ошол дагы ушул толкундоолорго туура келип атат. А мына бул спокойный абалда эчтеке болгон эмес. Анан ушуларды биз ушу илим менен байланыштырып, жакынкы маалымат экен бул. Бул жакынкы маалымат. Бул Сару станциясы, тиги Покровканын ар жагында Сару станциясы бар бизде. Ал жердин 1,5 миң метр тереңдигинен чыгат. Градусу 50 градуста чыгат. Анан 49, 5, 8 деп 50ге чыккан кезде биз уже 1 градуска жогорулады деп биз аны предвестник катары мындай уже учащенный анализ жасап жүргүзө баштайбыз. Байланыштырып, уже бизде чочулоо пайда болот да. Анан ушундай иштер жүргүзөбүз. Мындай графиктер мына бул жерде дагы хлор ылдыйлай баштаган, мына ылдыйлай баштаган. Бул жерде дагы событие болгон. Мына бул деңгээлден 500ге чейин ылдыйлап кетип баратат. Мына дагы ылдыйлап кетип баратат. Анан ушундай биз событиялер болгондо ошолорго коюп, анан ошолор менен байланыштырып изилдөө иштерин жүргүзөбүз. Магний барбы? Магний, мына магний ошо жогорулай баштаган. Мына ошо жогорулай баштаган тушунда событиялерди койдук. Ошол дагы реакция берди да. Ушундай иштерди жүргүзөбүз. Мына акыркы немелер дагы мына температура жогорулап 51 градуска чейин чыкты.
акыркысы мына 50ден 1 градуска чейин жогорулап мындай эме пайда болуп атты. Анан бул акыркылары эми кире элек. Анализин жүргүзүп, алардын берген данныйлары туура болуп атабы, биз дагы ошону жасап, анан алардын келген данные менен салыштырып, анан кийин тууралыгын аныктап, биз көзөмөлдө жүргүзүп турушубуз керек. Хлорду аныктайбыз. Мына азыр бул индикатор катары хромат калия тамчылатабыз. Анан кийин мына сары түскө өттү. Эми биз ушуну эме менен титирлешибиз керек. Ошентип биз бул студент бала бизден үйрөнүп атат. Бул Манас университетинде химическая технология факультетинин студенти. Азыр бизден практика өтүп, үйрөнүп, ушул биз менен иштешип, бул өзү бала компьютерди да жакшы билет. Ушул бизге жана программа боюнча дагы жакшы жардам берип атат. Инженер сейсмологиянын бул түзгөн киши бул Сергей Васильевич Медведев болуп саналат bizde. Бул ошол киши түзүп кеткен. А bizde бул буга чейин дагы bizde иштеген Аскер Турдукулович Турдукулов ага иштеген, членкор доктор наук ал киши иштеген. Эми биздин лаборатория эмне менен илимдерин изилдейт. Бул биздин лаборатория жердин кыртышынын, топурагынын жер титирөө болгондо кандай кыймылдайт, ошону биз изилдейбиз. Ошондой эле биз могул карталарын түзөбүз. Бул биз карталарын ар бир чоң шаарларда Кыргызстандын бүт чоң шаарларынын картасын түзүп чыкканбыз биз. Мына мисалы катары могул Бишкек шаарынын картасы. Сейсмикалык микрорайондордун. Мисалында мисал үчүн топурак мындай жөнөкөй тил менен айтканда жумшак болот, анан катуу болот, анан нымдуу болот. Ошондой эле мына Бишкек шаарынын территориясынын картасы мында 8 балдык территория болот. Бул катуу топурак жери, анан 9 балдык территория болот. Ошондой эле 9 балдан жогору. Бул мисал. Бул жерден андан кийин биз дагы изилдейбиз. Ошол шаарлардан өткөн тектоникалык разломдорду. Мисал үчүн мына могул жерде көрсөтүлгөн түштүк жагында ысык аталык тектоникалык разлом өтөт. Бул жерден Бишкек шаарын айта кетсем болсо, Орто Азия шаарларынын ичинен курулуш үчүн Бишкек шаары аябай ыңгайлуу. Эмне үчүн дегенде 60%тен көп территориясы бул катуу топурактан болот. Ошондуктан 8 балдык территория. Башка шаарларда мисал үчүн бизде тектоникалык разлом бул түштүк жагынан гана өтөт. Могул тоолордун жээги менен гана. А башка шаарларда тектоникалык разлом шаарлардын ортосунан өтөт. Мисал үчүн бизде деле андай шаарыбыз бар, бизде Ош шаарыбыз бар. Ош шаарында 3 тектоникалык разлом өтөт. Калган шаарларыбыз бизде Нарын шаарыбыз бар. Нарын шаарынын тектоникалык разлом ортосунан кесип өтөт. Нарын дарыясынын жээги менен кетет. Ошондой эле ошондой эмелерди изилдейбиз биздин. Бул жерден катуу топурактар болот. Ошон үчүн бул 8 балдык. Бул жерден айтпадымбы 60% көп Бишкек территориясынын көбү. Бул 8 балдык территория аябай ыңгайлуу, курулуш үчүн аябай ыңгайлуу. Андан башка биз дагы көрсөтө алам, биз башка жумуштарды да жасайбыз бул жерден. Мисал үчүн бизде биз анын дагы сейсмикалык риск деп коет бизде. Бул ошол жерде күтүлгөн катуу жер титирөөдөн мисал үчүн ошол
шаарда кайсыл жерде көбүрөөк обрушение болот, болбосо кээ бир жеринде азыраак болот. Ошону биз изилдейбиз. Бул жерде мисалы үчүн могул жерде Токмок шаарынын картасы. Могул аябай кызыл жерлери бул аябай катуу, мисалы үчүн жабыр тартат да территориясынан. Калган бул сары анчалык кочкул эмес түстүү жерлери болсо, бул жерлер анчалык деле жабыр тартпайт. Эгерде катуу жер түрү болсо, ошондой карталарды да түзөбүз. Мисалы үчүн бул Токмок шаары болду, бул мисалы үчүн Балыкчы шаарына болду. Ошондой эле жакында эле түздүк могул биз Баткен шаарына дагы. Сейсмик эгер жер титирөө болсо, катуу жер титирөө болсо, кандай повреждениялар болот? Муну моундай Баткен шаарын түздүк. Жок, алдын ала түздүк. Мунун эмнеси керек? Бул мында деген мисалы үчүн катуу жер түрү болду, катуу жер түрү болгондо кайсыл эмеге аймакка биринчи жардам керек? Кайсыл жерлерде көбүрөөк үйлөр кулайт? Ошол жөндө могул карта менен иштесе болот. Ошол карта алдын ала биз түзүп беребиз. Ушундай карталарды биз бүт шаарларга азыр түзүп атабыз. Мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, Турцияда жер түрү болбодубу? Ошо Турцияда жер түрү болгондо жанагы үйлөр кулап, кыйрап, аябай көп элдер жабыркабадыбы? Биз ошону дагы биздин шаарлар үчүн түзөбүз, ошону картадачы. Эми Турциядан коллегаларыбыздан биз отчетторун алганбыз. Эми бардык эле мындай үйлөр мындай бардык кулаган эмес, ал жерден делечи. Ошол үйлөрдүн ар бир түрлөрү болот. Ошол түрлөрү гана кулаган бул жерденчи. Анан кайсындай, мисалы үчүн катуу топуракта жайгашкан үйлөр кулаган эмес. Ал жумшак топуракта жайгашкан үйлөр кулаган. Эми жанагы телевидениеден көрсөтүлдү бак жерден көп үйлөрдүн кулагандары. Эми бул кулаган үйлөрдү көрсөтүлдү да, кулабаган дагы үйлөр бар. Анан бул жерден биз ошонун картасын биз могул жерден түзүп беребиз. Бизден дагы кандай болот? Ошондой эмелер менен эметебиз. Андан кийин мына могул жерден мисалы үчүн Жалал Абад шаары үчүн тектоникалык разлом түзүп бергенбиз. Могул кайсыл жерден өтөт, кандай болот, тектоникалык разломдун эмеси, туурасы канча, узуну канча, бүт ошол картасын Жалал Абад шаары үчүн да түзүп бергенбиз бул жерден. Андан кийин дагы бул жерден эми бизде ар кандай, мисалы үчүн Америкадан деле илимибиз чыккан бул жерден. Ошол сейсмикалык коркунуч жөнүндө бул эң чоң, дүйнөдөгү эң чоң атыктуу журнал. Ал жактан дагы биздин эмгектер чыккан. Ошондой эле Америкадан биздин 6 наукалык жумуштарыбыз чыккан. Ал жерден дагы эми Англиядан чыккан жумуштарыбыз, эми ушинтип акырын иштеп атабыз биз деле. Илимди акырын астыга жылдырып